Хорошо, представьте. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, мен оқытқан жоқсыңар. Дайте мне прочитать. Отказываетесь, да? Вот сотрудник Көлдө 18 жашар жигит үйүр жылкыларды сүзүп кетти. Ысык Көл облусунда 18 жаштагы жигит үйүр жылкыны сүзүп алды. Жылкы ээлери күнөөсүн мойнуна алышкан, бирок келген милиционер айдоочуну күнөөлүү кылып койгон. Ал кырсыктын күбөлөрүн да коркуткан. Экспертиза айдоочунун күнөөсүз экенин көрсөткөн, бирок милиция ишти жаап койгон. Маалымат булагы Кактус Медиа. Бишкекте Мерседестин айдоочусу каршы тилке менен айдап 3 унаа менен кагышты. Бишкектин Фучик көчөсүндө Mercedes-Benz E312 үлгүсүндөгү унаасынын айдоочусу каршы тилкеге чыгып, Honda Step Wagon, Mercedes-Benz Sprinter жана Deo Matiz унаалары менен кагышкан. Mercedes'ин айдоочусу 1971-жылы туулган Шика баш мээсинин жабык жаракаты, баш мээси чайкалышы, сол тарабынан далысынан жабык сыныгы диагнозу менен тез жардам ооруканасына жаткырылды. Кырсык боюнча экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ушул жана башка жаңылыктар 5-6 минуттук убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. 5000 сом айып же камакка алуу. Милиция кызматкерлерин камерага тартууга тыюу салуу мыйзамын парламент биринчи окууда өткөрдү. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети милиция кызматкерлерин сүрөткө жана видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоорунун биринчи окууда жактырды. Демилгечилердин айтымында, жарандар милиция кызматкерлеринин катышуусундагы сүрөттөрдү жана видеолорду социалдык тармактарда алардын беделерин түшүрүү максатында таркатууда. Мыйзам өтсө, милиция кызматкерлерин фото-видеого тарткандарга 5000 сом айып салынып, же 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу каралат. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Ардак Кароолдо жоокерлердин ордуна аялдар. Борбордук аянттагы окуя коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Бишкектин Борбордук аянтында жайгашкан Ардак Кароолдо жоокерлердин ордуна аялдар туруп алган. Бул видео тууралуу социалдык баракчага тарап, коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Тасмада 2 аял желекти кайтарып турган жоокерлердин ордуна туруп алганын байкоого болот. Социалдык баракчалардын айрым колдонуучулары бул көрүнүштү патриоттук кадам катары сыпатташса, кээ бири ээн баштык экендигин айтышууда. Азырынча алардын эмне максаты турганы, жоокерлер кайда кеткени боюнча маалымат бериле элек. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Той кортежиндеги автоунаадан белине чейин чыгып алган бейбаштык кылгандарга 15 000 сом айып салынды. Жалал Абадта той кортежиндеги автоунаалардын биринен белине чейин чыгып алган бейбаштык кылгандар аныкталды. Видеодо көрүнүп тургандай, костюмчан жигит өзүн учуп бараткандай сезип, жүрүп бараткан машинадан белине чейин чыгып алган. Жалал Абадтын ЖККБСи Kia K5 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусун кармап, машинасын айып короого токтотуп, 15 000 сом айып салган. Эгер бул айдоочу дагы бир жолу автоэн баштык жасаса, унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Маалымат булагы Маалымат KG. Кадамчайда мектеп окуучусун унаа сүзүп кеткен. Кадамчайда мектеп окуучусун айдоочу сүзүп кеткен. Бул тууралуу Баткен УИПтен билдиришти.
22 октябрь күнү Кадымжай районунун Орозбеков айыл аймагынын Орозбеков көчөсүндө ошол эле айылдын 23 жаштагы тургуну өзүнүн Honda Fit үлгүсүндөгү унаас менен жолдун сол жагынан чуркап чыккан 2015-жылы туулган баланы сүзүп кеткен. Окуучу Кадымжай жалпы дарылоо практикалык борборунда ошол замат жеткирилген. Жогорудагы жол кырсыгы Кадымжай РИИБтин маалыматтардын электрондук журналына катталып, кырсыктын жагдайлары боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат булагы Сереп Медиа. Өзбекстанда окуучу кыздар мугалимин сабап салган видео тарады. Өзбекстандын Сырдария облусундагы номер 2 мектептин 2 окуучусу танапис учурунда мугалимин сабап салышкан. Бул тууралуу өзбек ЖМКлары жазды. Маалыматка караганда, окуядан кийин мектепте окуучулардын жана алардын ата-энелеринин катышуусунда жыйын өткөн. Чыр-чатактын келип чыгуу себептери жана окуучулардын жашы айтылган жок. Маалымат булагы Сереп Медиа.